Түркиянын ички иштер министри Түркия Кыргызстанга ар тараптуу жардам берүүгө даяр экенин айтты. АКШдагы шайлоо Украинага жардамды азайтабы? Мобилизациялангандар согушта багынып атышат. Зеленский Орусияга 5 талап койду. Казак тилин билбегендерге жарандык берилбейби? Кемпир-абаттын берилишине каршылар камакта калды. Бул жумадагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Медиа хабка катталып, такталган туура маалымат алыңыз. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу Кыргызстанга болгон иш сапарында кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууда чегараны коргоп курман болгондордун жакындарына көңүл айтты. Сулейман Сойлу Кыргызстан Түркияга таянса болорун, Түрк мамлекети кандай гана муктаждыктар болбосун аткарууга даяр экенин белгилеп, колубузда эмне болсо бул сиздики деп түшүнүңүздөр деди. Түркиянын ички иштер министри дүйнөлүк процесстерди эске алганда коопсуздук жаатында кызматташуу боюнча макулдашууну ишке ашыруу маанилүү экенин кошумчалады. Андан сырткары ал президент Режеп Тайип Эрдоган кандай суранычтар болсо баарын жаза кел деп айтты деди. Сойлу Кыргызстандын ички иштер министри Уланбек Ниязбеков менен жолуккандан кийин аны президент Садыр Жапаров кабыл алды. Сойлу ата-бабаларды эскерүү күнүндө Кыргызстанда болуу ал үчүн өзгөчө сыймык экенин кошумчалады. Ал Ниязбеков менен бирге Ата-Бейит мемориалдык комплексине барып, репрессиянын курмандыктарын эскерип гүл койду. 8 ноябрда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасына орто мөөнөттүү шайлоо башталды. Америкалыктар губернаторлордон сырткары өкүлдөр палатасынын 435 өкүлүн жана 35 сенатты кайра шайлайт. Учурда парламентте демократтар 220, ал эми республикачылар 212 орунду ээлейт. Айырма анчейин көп эмес. Өкүлдөр палатасын азыр демократтар жетектейт. Эгерде шайлоонун жыйынтыгында Республика партиясы эң көп добушка ээ болсо, анда демократтар партиясынан шайланып келген президент Джо Байдендин мындан аркы саясатына түздөн-түз таасир этери күтүлүүдө. Айрыкча сөз АКШнын Украинага колдоосун азыркыдай уланта береби же жардам солгундайбы мына ушунда болуп жатат. Анткени Орусия Украинага кол салгандан тарта Америка гуманитардык жардамдан сырткары курал-жарактан да чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ал эми экс-президент Дональд Трампка келсек, байкоочулардын баамында 76 жаштагы саясатчы республикачылардын ийгилигинен пайдаланып, 2024-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөтүшү мүмкүн. Украинанын чоң шаарларында электр энергиясы бир айдан бери саат сайын өчүрүлүүдө. Киев бийлиги өткөн дем алышта Орусиянын аткылоосунан улам шаардагы светти толугу менен өчүрүүгө уруксаат берген. 10 октябрдан бери Орус армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасын 40%га жабыркатты. Киевдин мэри Виталий Кличко жаңы чабуулдар боло турган болсо, Украинанын борборунда бир эле убакта электр жарыгыда, сууда, жылуулук да өчүрүлөрүн айткан. Кличко мындай кырдаалда кышында калкты эвакуациялоодо болушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Суук түшкөндөн бери жабдууларга күч келип жатканын Укэнерго тастыктаган. Президент Владимир Зеленский видео кайрылуусунда 4,5 миллиондон ашык калк электр жарыгысыз калганын айтты. Сентябрдын аягынан тарта орус аскерлери Украинанын шаарларынын маанилүү инфраструктурасын, электр станцияларын аткылоодо. Катаал шартта жашап жаткан Украина эли бомбалык чабуулдардан кай жерде болбосун жанын сактоого аргасыз. Ошондуктан аялдамаларда бомбадан сактануучу мобилдик жай орнотулуп жатат. Украин бийлиги Орусияда мобилизацияланган орус аскерлерин багынып берген видеосун жарыялады. Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенконун айтымында, Украин аскерлери Луганск облусунун Сватово шаарына жакын аймакта орус аскерлерин колго түшүрүшкөн. Алардын көбү Москва жана Москва облусунун тургундары болуп чыкты. Видеодо 21 орус аскери багынганын көрүүгө болот. Алар командирлери фронтко тамак ашсыз, суусуз таштап, качып кеткенин айтып, нааразы болушууда. Туткунга түшкөндөрдүн бири кайрылуу жасап, орус жарандарын согушка барбоого үндөдү. Ал арада Верстка басылмасы да Сватово районунда мобилизациялангандардын дээрлик бир батальону каза тапканын жазды. Бул тууралуу басылмага аман калган орус аскери Алексей Агафонов айтып берген. Алдын ала маалыматтар боюнча окко учкан орусиялыктар Воронеж облусуна мобилизацияланган.
Ал арада мобилизацияга тартылган жарандардын жакындары митингге чыгып, бийликтен фронттогуларды чакыртып алууну талап кылышууда. 7 ноябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский ал койгон 5 талап аткарылса, Орусия менен сүйлөшүүгө барарын билдирди. Зеленский орус бийлиги Украинанын аймактык бүтүндүгүн толук калыбына келтирсе, Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарын сыйласа, согуштагы бардык жоготуулардын ордун толтурса, ар бир аскердик кылмышкерди жазаласа жана мындай нерсе кайталанбай турганына кепилдик берсе сүйлөшүүгө барарын айтты. Украин президенти мындай сүйлөшүүлөрдү биз көп жолу сунуштадык жана ар бир жолу Орусия тараптан жаңы теракт, аткылоо жана шантаж менен жооп алып жаттык деп кошумчалады. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Киев менен байланышка ачык экенин, бирок Украина өзү мыйзамдуу түрдө орус тарап менен ар кандай сүйлөшүүгө тыюу салганын билдирген. Буга чейин Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алгандан кийин Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө мүмкүн эместиги тууралуу жарлык чыгарган. Киев Орусияга башка президент келгенде гана Москва менен диалог кылууга даяр экенин маалымдаган. Казакстанда мамлекеттик тилде өлкө тарыхын жана улуттук мыйзамдарды билбегендерге жарандык берүүдөн баш тартуу мыйзам долбоору сунушталды. Премьер-министр Алихан Смайылов Казакстан Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү иштеп чыкканын билдирди. Бул талаптар кош жарандуулук фактыларынын алдын алууга да багытталган. Өкмөт башчы каалоочулар казак тилин жана казак маданиятын тил борборлорунда үйрөнсө болоорун кошумчалады. Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыялангандан тартып, орус жарандары Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан эң көп Казакстанга агылган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы июльдан сентябрга чейин орусиялыктар Казакстандын чек арасын 1,3 миллион жолу кесип өткөнүн маалымдады. Бүгүн 9 ноябрда Кемпир-Абадты коргоо комитетинин камакка алынган айрым мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы каралууда. Буга чейин 1 май райондук соту 20дан ашуун активист жана саясатчыны 2 айга камоо чечимин чыгарган эле. Жапырт кармалгандар Бишкек шаардык сотуна кармоо жана камоо чечиминин мыйзамдуулугуна даттанышууда. Бүгүн шаардык сот активисттер Атай Бейшенбек, Али Шабдан, Таалайбек Мадеминов, саясатчылар Гүлнара Журабаева, Айбек Бусурманкуловду камакта калтыруу чечимин чыгарды. Ал эми саясий ишмерлер Кеңешбек Дүйшөбаев менен Перизат Суранованын кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Андан сырткары бүгүн саясатчы Клара Соронкулованын баш коргоо чарасы каралууда. 22 октябрда Кемпир-Абадты коргоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активист, саясатчы жана депутаттар кирген. Эртеси күнү 23 октябрда таң эрте комитет мүчөлөрүнүн жана активисттердин үйлөрүнө тинтүү жүргөн соң алар камакка алынган. Кармалгандарга жапырт башаламандык уюштурууга даярдануу беренеси боюнча айып тагылууда. Бул аптадагы урунтуу окуялар ушулар болду. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.